Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокту Кемел Ашыралиев, легендарлуу парламенттин депутаты жана губернатор болгон, башка көп кызматтарды иштеген. Рахмат сизге студияга келгениңиз үчүн. Сиздерге рахмат. Жакында өкмөт алмашты, башка да көп нерселер болуп атат. Администрация менен, президенттик администрация менен өкмөттүн аппараты бирикти. Кандай деп ойлойсуз жалпысынан ушул өзгөрүүлөр? Эми бул жанагы жаңы конституцияга ылайыкталып жазалды да. Мунун баары эле күтүп атышканда, өкмөт боюнча өзүнчө бир жаңы конституцияга ылайыктуу конституциялык закон кабылданса болот эле. Анан өкмөт баягы президент кандай аткаруу бийлигин мен алам дегендей ошондой вертикаль структура түзүлүш керек эле деп ойлоп жүрбөдүк беле. Анан ошого байланыштуу өкмөттүн курамы кайра курулду. Анан бирок өкмөттүн башчысын биз өкмөттүн башчысы дебей мурдакыдай кабинеттин башчысы деп коюп атпайбызбы? Анан конституцияда жазылып турат да. Ошол өкмөттүн кабинет башчысы ошол эле убакта президенттин аппараттын башчысы болот деп. Анан ошондой структурага келди. Анан менимче туура эле болду деп эсептейм мен. Анткени мен мурун деле ойлочумун, как Чарбада иштеп жүргөн, областта мен борбордук комитетте айыл чарба бөлүмүнүн биринчи орун басары болдум, мал чарбасын тейлеп. Буга сөз экономиканы билген адам келиш керек да. Бул чарбаны билген адам, өнөр жайын биле турган, анан эң биринчи ушул экономиканы билген киши керек да. Эми адебиз бидейбиз, канчалык биз сүйлөбөйлү, канчалык биз өзүбүздү кыйын деп эсептебейли экономиканы көтөрө албасак, ал киши эч качан бийликтин башындагы киши кыйын киши болуп эсептелинбейт. Экономика бул өзү основа, негизи. Анан калган жана саясий түзүлүштөр, парламент, жана башка уюмдар, булар надстройкада өзүңүз билесиз. Ошон үчүн ошол кабинет министр кабинетинин башчысы болгондон кийин бүт министрлердин баарын ишине кожоюндук кылыш керек да. Транспортты дагы, айыл чарбасын дагы, экономиканы дагы, финансыны дагы, жана башка структураны, экологияны дагы бүт ошо киши жетекчи болуш керек дагы. Анан ошого ошондой билген киши керек. Ал эми баягы тиги мындай бир ар түрлүү баягы указдардын проектисин, өкмөттүн чечиминин проектилерин, тиги аппараттын кээ бир кагаз-когоздарын аны бир орун басарлар тейлеп койсо болот да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, Акылбек Жапаровдун келгени туура эле болду. Мына кийинки жылдарда биз эми Кыргызстан өзү өлкө болгон менен кадрлардын кимдин кандай сапаты бар экенин, ким эмнеге жөндөмдүү экенин биз билебиз да. Ошон үчүн экономика боюнча бирден бир билген жигиттер, финансыны, макро, микро экономиканы биле турган жигит деп биз билебиз. Анын үстүнө бул өзү айылда өскөн бала, в то же время бизнести да билет. Анан өнөр жайына дагы как экономист катары киришип калган, анан басып өткөн жолдо ошондой болуп атат да. Экономика министри, финанс министри, андан кийин Бакиевдин убагында ушул тармакты жетектеген вице-премьер болду. Анан мунун баягы мындай бир кенен ой жүгүртүүсү экономика боюнча. Анан туура эле болду деп эсептейм мен. Тиги ошол кабинет министр мындайча айтканда эми өкмөттү башкара турган, өкмөттүн структурасын башкара турган адамды. Экономика негизги нерсе болгондо эң негизги эки нерсеси бар, өндүрүш менен айыл чарба. Туура. Кандай бизде өндүрүш дээрлик жоголуп кетти го, айыл чарбасы кандай? Аныңыз туура. Мен ага чейин бир сөз айткым келип атат. Эгерде биздин экономика оңолуп кете турган болсо, мен тиги Жапаров менен да бир жолугуп айттым, бул жана Кыргыздын Ден Сяпини болот да. Оңдоп кетсе. Экономикалык реформаны
Кытайда дагы ошол жанагы кийинки экономикалык реформанын негизин ошол Дэн Сяопиндин айтканы боюнча болуп кетти да. Анан эгерде мынабы ачык эле айтып коеюн, эгерде экономика көтөрүлүп, элдин турмушу оңолуп, биздин товарлар чет мамлекетке чейин барып, пенсия көбөйүп, бюджеттин акчасы көбөйүп, өлкө оңолуп, карыздардан дагы кичине кутула баштап, анан ошондой бир биздин бюджеттер кандайдыр бир жанагындай дефицити жок чыгып, ошентип кете турган болсок, Акылбек Жапаров бул өзү авторитети Садыр Жапаровдукунан жогору болуп кетиши мүмкүн. Мына Акылбек Жапаров көтөрдү, Садыр Жапаров туура койду, Акылбек Жапаров көтөрдү деп, ушул биздин президент Жапаровдукунан да Акылбек Жапаровдун авторитети көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Вот ошондой болсо, мейлем ал эки Жапаров экөө тең, анда жакшы деген болуп калат. Ошол үмүт менен жашайбыз, ошондой болсо дейбиз. Ана жана сиздин сурооңузга абдан туура суроо бердиңиз. Бизде өнөр жайы почти жок. Биз өнөр жай продукциясы боюнча бүт башка өлкөлөргө көз карандыбыз. Биз жакшыраак үтүк да чыгара албайбыз. Жана Тефаль деген чай кайната турган, ушуну да чыгара албайбыз биз, башканы коелу. Анан биздин негизги ички резервибиз бул сөзсүз айыл чарбасы. Мына былтыр көрдүңүз го. Мына ковид болуп, кандайдыр бир бардык жерде кыйынчылык болду. Ошо ковидке карабай, биз былтыр этти чет мамлекетке чыгарып аттык. Этти экспорт кыла баштадык да. Мына Иранга чыгара баштадык, Өзбекстанга чыгара баштадык. Анан ошол убактарда этти көбүрөөк чыгара турган болсок, өзүбүзгө эт жетпей калып атпайбы? Анан ошондон улам эт ошондон тартып кымбаттап кетти. Ошон үчүн карашыбыз керек. Биз эмне чыгара алабыз? Ошондой кыйын убактарда кургакчылык болду дегендей. Кыйын убактарда биз эт берет экенбиз да. Ошон үчүн биз айыл чарбасына көңүл бурушубуз керек. Анткени биздин айыл чарбанын ичинде дагы, ошонун ичинде да биздин кайсы продукциябыз ошо международный рынокко чыга алабыз, экспортко чыгарабыз. Вот ушунун айланасында биздин өкмөт иштеш керек. Мына биз Союздун убагында биз эмне менен гордиться этчүбүз? Пахта мененби? Какой пахта? Өзбекстандын 200 миң тонна пахта чыгарчубуз. Бүт Ош, Жалалабад биригип келип, нар жакта тиги Баткендин часть, так? Биригип келип, бир Өзбекстандын бир районунун пахтасын берчүбүз. Понимаете? Так. Ал эми азыр ал да жок да. Жок, жок. Ошону айтып атпайм, айыл чарбасына. Ошон үчүн биз мал чарбасына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мал чарбасы дегенде биз Союзда, так, Кенедей республика кой өндүрүү боюнча 3-орунда турчубуз. Биринчи РСФСР, экинчи Казакстан, 3-чү Кыргызстан. Ошон үчүн бизди мындай бир четишин бир чет тамаша чабандык, чабанский страна деп койчу эле да. Анан биздин герой социалист трудалардан даже 2 болгон, көбү чабандар болгон да. Анан биз ошол позицияда кээ бир позиция боюнча, саны боюнча 3-чү турган менен, сапаты боюнча, продукциясы боюнча биз 1-орунда турчубуз. Ар бир койдон жүн кыркып алуу боюнча, ар бир койдон эт өндүрүү боюнча, ар бир койдон төл өндүрүү боюнча биз 1-орунда турчубуз. Биз 49 миң тонна физически жүн өндүрчүбүз дагы, 19 миң тонна чистый волокно өткөрчүбүз. 19 миң тонна жанагы тонколокинистый, танкорунный, анын ичинен жанагы тонкий микрондогу жүндөрдү өткөрчүбүз да. Анан биз ошону менен өлкөбүздө укмуштай бизде акча келип турчу да. Целым субвенция болгон менен, а бирок биздин экономикабызды ошол жүн эт көтөрчү. Анан бүгүнкү күндө мен президентке да жолукканда айттым, койдон биз бир эле продукт алып атабыз азыр койдон. Эт эле алып атабыз.
Биз кылчык жүндүү койго өтүп кеттик да. Бакыргыздын традициясы менен жүн өтпөй калгандан кийин тиги фабрика, жууй турган фабриканын баары тиги токмоктогу аны приватизация талкаланып бүткөндөн кийин биздин премьерлердин недальновидныйнен мына Пазжумалов деген бөлөзү мурдагы премьер-министр билиш керек эле, отушулардын кайдыгерлиги менен анан ошондой бюджет образующий элге акча бере турган тармакты талкалап таштадык да. Анан эми бүгүн дагы ошол кыргыздын ата-бабадан келген традиция мал бага турган эл турат да. Биз азыр кой где-то 6 миллиондай деп атат. Эми бардык секторда 13 миллион кой бар болчу. Эми азыр кыргыз эли койду көп көбөйтө албайбыз эми. Так. Жана арашан деп куйрукту деп атпайбы? Азыр куйрукту эле эч ким жебейт. Муну жанагы плов базабыз, анан ошого пайдаланабыз деп кандайдыр муну бир кызыкчылык үчүн, баягынын бир экзотика үчүн бир 5000-6000дей арашан койун ошону пропагандирует атабыз. Арашан кой жанагы куйрук менен тетиги жайыттарда жүрө албайт белебиз. Жанагын көтөрүп жүрө албайт белебиз. Ал депо, аны арыктатып ие турган болсок, анын куйругуна май барып, куйругу толмойун башка жагына такыр май барбайт. Ал жанагылардын баары кичинекей жанында жайыттары бар. Анан басынан колго кармап арашан ошону пропаганда этип атабыз. Арашан эми ал, конечно, экзотика жүрө берсин. Анан өзбектер алып туруп кармап, анан куйругунун баарын жанагы плов басканга эметет, ал боло берсин дечи. Канчалык көп барада болсо ошончолук бизге жакшы. Анан биз обязательно, значит, баягы илгерки жүнгө түшүбүз керек да, почта иштетишибиз керек. Ал эми кээ бир айтышы мүмкүн, жүндү кайда өткөрөбүз деп. Биз мурун жүндү Чернигов, Украина өткөрчүбүз, Латвия өткөрчүбүз. Ал эми башка мисалы Австрия койдун санын кемиткен жок да. Кайда өткөрүп атат Австрия? То есть Австралия. Австралия дүйнө жүзүнчө биринчи орунда турат. 52 миллион кою бар. Андан кийин Новая Зеландия. 25 миллиондой кою бар. Аралча. Булар кайда өткөрүп атат? Мына Россияда болсо, тиги Ставропольда, жаңы парода чыгарды дагы. Ушул тиги Шорсный направлениеде. Алар кайда өткөрүп атат? Мына Казакстан кайда өткөрүп атат? Ошон үчүн жүндү алып атат. Ошон үчүн биз эки продукт алышыбыз керек да. Ошондо эл кызыгат дагы дүркүрөп эле өзүнөн өзү эле баягы тиги биздин танкорунный мурдакы койго өтөбүз. Мен муну да айтып атам. Вот бул дагы бизде бир чоң резерв да. СССР учурунда жанагы Чернигов дегендер Украинага, өзүбүздө деле курса болот да, жанагы издеме чыгарган. Жок, өзү Минакомольский комбинатта эми анын цехтерди, конечно, өзүбүздө чыгарышка да болот да. Арбын чыгарбасак да, анан бизде мына бирки швейный отрасль боюнча бир биздин укмуштай болгон кыздарыбыз бар да. Биздин укмуш фабрикалары бар эле да. Биздин легкий промышленность да кайбай өнүгүп кеткен эле да бизде. Анан өзүбүздө ошого аракет кылсак болот да. Анан эми ал массовый Кытай менен Түркияны алып келип атат. Анан эми массовый, анан бизден эми азыр анча-мынча кээ бирөөлөрдүн жанагы ошол танкорунный койлору бар экен, ошонун баарын Кытай алып кетип атпайбы? Мына Кытайга сатса да болот да, Кытайга да алып барса болот да. Анан ошентип биз постепенно развивать этишибиз керек да. Биз, конечно, сразу баягы 10 миллионго, 13 миллионго чыга албайбыз. Бирок акырындык менен бир 5-10 жылдын ичинде бир 10 миллионго жеткирсек болот да. Келип кетет деп атышат эмени, жайыттын баарын. Баягы пастбиштер турат да. Мен жыл сайын ат минип алып, ошол улуу жайлоолорго барып кетем мен. Эми барсаң, баягы Сайыздын убагындагы жайлоолордо эч жок. Мындай бир кооз гана чымчыктар да. Эми чирип жатат. Сен чөптү мен жегим келет да. Карачы эми ошону өздөштүргөн эч ким жок да. Анан эми кызык болуп атпайбызбы азыр? Жанагы биз кымыз сатат элек, тиги курут сатат элек, сүзмө сатат элек деп туруп эле, баягы машина барган жолдун жээгине, баягы соода өтө турган жерлердин баарын касып бүттүк да. Бүт бойдон касып бүттүк. Жыл сайын келебиз, бир жерге туалет касканбыз, эмдиги тиги жерге свежий туалет казабыз. Андан тышкары бир 100 коюң болсо, жана зым менен тосуп алабыз дагы, баягы карышкыр же түн ичинде тынч жатабыз деп, жаампанда алар миграция болуп
мындай шамалдан эметип бир жака жайылып кетпесин деп биз зымгора менен тосуп коебуз. Ал эми чыла койдун заңы чыласы менен бул абдан аммиак да чистейший да. Бүт бойдон ошол жерди 3 ай болсо 3 ай бою жатат. Анан ошол көчкөндө ошол капкара болуп калат. А жерге ным чөп чыкпайт. 50 жылда да чыкпайт. Чыкса только жанагындай бир аммиакка чыдай турган ото чөп чыгат. Эмди жыл келебиз, ал жерге тиги мындай бир кыртыштуу жер деп ал жер калат, калган жерге баягы дагы зымгорону. Ал эми сайыздын убагында зымгоро көрсө, тим эле душмандай алып барып туруп чабанды алып барып күнөөлөп, кызматынан түшүрүп, штраф тартырып койчу. Муну караган эч ким жок. Жолдун боюндагы жайыттар уже бүттү, деградировать. А тияка барбайт, потому что машина барбаган жерге барбай калбады бел. Соода барбаган жерге барбай калды да. А илгери төө менен көччү. Азыр төө кызыл кинеге келди. Төө көрүп атасызбы? Төө барабыр экзотикага кетти. Ошентип жана айыл өкмөттөрүнө мисалы мал чарбалуу айыл өкмөттөрүндө ошол малды көбөйтөсүң сен, малдан налогду кичине көбөйтүп коесуң дагы, сен жол салып бергин осы жерге. Көпүрө талкаланды көпүрөнүн бар. Көпүрө салып бергиниң. Осы жерге малын эмете турган раскол салып бергиниң. Купичный ванналарын ошол жака салып бергиниң. Деп биз жанагы мурунку союздун жолдору турат. Кичине ремонт кылып, биз ошол алыс жака көчүрүшүбүз керек дагы. Ошол малдын санын ошону менен көбөйтүшүбүз керек. Союздун убагында жана мыкты чабандардын баары жанагындай жолдун боюна эч качан отурчу эмес. Алыскы, значит, башка киши барбаган укмуштай болгон бир жайсаң, укмуш чөп чыга турган жерлерге барып алып, анан нык семиртип келип, анан жүндө калчу, анан күзүндө куутка кой бергенде ошо семиз койлор, анан жанагындай эгистен, үчемден тууп берчү да. Ошол жердин баары томсоруп жатат азыр. Бизде жайыт укмуш. Ошон үчүн мал чарбасын өстүрүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми бизде топос маселеси өсүп атпайбы? Так. Мына ошо топосчулар да кээде ошол жака барбай, жөн бир жака калган топосторун айдап ийип атат. Жылкы чарбасын аябай көбөйтүшүбүз керек биз. Мына Казакстанды биз жылкы менен багып атабыз да. Казактар алып кетип атат да биздин жылкыларды. Ошон үчүн анан биз жайыт боюнча мен жана какшап атканым жайытты пайдаланышыбыз керек. Жайыттыкы биздики арзан эт да. Жайытка кой бересиң, Кудайдын берген чөбүн оттоп келет, күзүндө аябай семиз келет. Анан ал колдоп акканың сен постоянно да колдун чөбүн берсең, жана өзүң өстүрүп буда бирени менен сугарып, анан чаап, анан ана престеп алып келип, анан тиги концентрат берсең, ал өзү эт кымбатка турат да. Союздун убагында да биз пастбищный, анан полупастбищный деп бакчыбыз да. Полупастбищный күзүндө алып келип подкорм кыла койчубуз да. Ошон үчүн анан бизде ушул жайытты пайдаланыш керек. Жайыт боюнча биз Союзда 9-орунда турабыз. Кичинекей республика, Алпийский, Субалпийский, сонун жайыт боюнча, качественный жайыт боюнча биз дүйнөдө 9-орунда турабыз. Дүйнөдө. Эми Казакстан укмуш жайыт деген менен Казакстанда биздикинде даркан талаалар ал жерде. Жанагындай суу жок. Жайыты бүт бир 15 күн ичинде выжигать этилип кетет. Билбейсиңби? Эми баягы ошол тиги кенендигинен жанагынтип кою көп болуп атат дечи. Бирок сапаты боюнча биздикиндей жайыт Тажикстанда да жок, биздикиндей Өзбекстанда жок, Темпача Түркменстанда жок. Ошон үчүн биз дүйнө жүзү боюнча 9-орунда туруп, чоң байлыкта. Анан мен сизге айтып коеюн, кыргыз элин кылган жайыт. Биз ошол жайыттын айынан жазында жаздоого чыгып кетчүбүз. Жайында жайлоого чыгып кетчүбүз. Күзүндө күздөгө чыгып кетип, кышында кыштоого чыгып кетип, жана көчмөн кыргыз болуп калганыбыз, биз жайыттын айынан көчмөн кыргыз болуп кеткенбиз. Ошентип биз малдын артынан ээрчип жүрүп, мал бизде бакчыда. Ал эми мына Чүй долинасын, өткөн бир 2 кылым мурун, 2 кылым, 2,5 кылым мурун орустар келгиче бүт эле камыш экен. Бүт камыш, дәл ушуларда жолборстор жүрчү дейт. Бүт эле камыш экен да. Анан ушул жерде эгин өндүрүлчү эмес да мурун. Качан орустар келип, анан жерди обработка кыла баштады да. Бизде сoko жок эле да. Анан ошо буурсун менен кандай кылып жерди неме кыласыз? Ага чейин бүт бойдон кыргыз элин жайыт багып келген. Биздин 3-4 поколенияден тартып
бүт бойдон только биздин жайыт. Мисалы тиги көлдө эч качан эч ким алма тиккен эмес да. Ой, ушуну да жемек беле дейчи да кыргыз. Кыргыз только эт менен, кымыз менен, жылкы менен чыгып кеткен да. Ошон үчүн жанагы жылкы кыргыздын каны, то есть жаны, кымыз каны деп ошондон калган да. Анан биз ошол тиги Енисейден биз жылкы менен келгенбиз да, жылкы минип келгенбиз да. Биздин баатырлар менен тоже жылкы ассоциируется. Ак куласыз манасты айтып көрүңүз, эч болбойт. Алмамбетти айсара аласыз, Төштүктү чал куйруксуз, Курманбекти тиги телторусуз эч качан эмете албайсыз да. Ошон үчүн айыл чарбасы. Анан эми биз опускаться этели. Ылдый бул земледелие деп коебуз эми. Ылдый айдоо жерине келе турган болсок, бизде суу көп да. Ошо сууну жакшы пайдаланбай атабыз да. Биз вообще түнкү саат деген жок бизде. Жоголду. Союздун убагында башкармаларды биз тиги резина өтүк кийип алып туруп башкармаларды түн ичинде тургузуп, эмне үчүн уктап жатасың? Эмне үчүн түн ичинде суу кетип атат? Эгерде айдоонун башынан сиз сууну кое бере турган болсоңуз, тиги айдоонун жеткен бияк башынан суу чыгып далага кетпеш керек да. Только бүт бойдон ошол жерде жатыш керек. Бүт ошол вертикалы, горизонталы менен ошол сууну, ошол айдоо бүт бойдон ошону пайдаланыш керек да. Суу шарылдап, жөн койсоң суу шарылдап эле ылдый карай вертикаль неме менен кетип калат да. Анан ошон үчүн биз сууну жакшы пайдаланбай атабыз. Муну туура айтышыбыз керек. Айрыкча чүйдө түнкү саат деген болбой атат. Вот муну караш. Анан дүйнө жүзүндө эмне? Израилди көрүп атабыз да. Эч суусу жок. Жанагы капельный орошение өтүшүбүз керек. Немедленно өтүшүбүз керек. Ар бир кишиге үйрөтүшүбүз керек капельный орошение. Бул абдан экономный да. Анан дагы эмне сууну пайдаланыш керек? Союз тарагандан кийин бир да БСР курулбай калды. Бассейн суу түшүнө иригилүүнү деп койчу. Сууну биз күзүн күндүз. Жок, биз сууну мисалы тосуп алчубуз. Мындай болот да, бизде тоолордо баягы мөңгө эригенде суу аңкылдап келип, кылбай кетет да. Ошон үчүн биз ошону экономдош үчүн дегенде резерв алып тосуп алышыбыз керек. Аны толтуруп алып, ошондон акырын үнөмдү пайдаланышыбыз керек да. Мисалы мындай, мисалы жанагы биз сүттү чакага куюп алып, анан тиги башка идишке куйган сыяктуу, же болбосо сууну тиги чака менен алып келип, анан чайнекке куюп, тияка куюп, ошол сыяктуу кылып биз ошо сууну тосуп алышыбыз керек да. Так. Анан бул недельный, мисалы жумалык сууну сактай турган суу сактагыч деген болгон да. Так. Анан ВДР деп койчу аны. Недельный иригилүүнү сууну тосуп алып. Анан андан тышкары биз союз тарагандан кийин бир да жерде водохранилище түзө албай койдук. Понимаете? Такыр эле биз эч БСР, БДРларды такыр курбай койдук да. То есть тетиги аңкылдап келген суу ошодон кетип атат. Мисалы мына биз февраль айларында, же болбосо кышында эмне үчүн определенный жерлерге биз тиги сууну тосо турган тосуп алып туруп, сууну резервуарга алып алып туруп, так, кетирбей, кышында бүт эле суунун баары кетип атпайбы? Кай жерден көрдүңүз кышында сугарганын? Күзүндө сугарат, кышында суунун баары кетип атпайбы? Ошон үчүн биз баардык мүмкүнчүлүк бар жерлерге ошол БДР, БСР, анан суу сактагычтарды колубуздан келсе курушубуз керек. Анан суу мындай жетмек да. Анан эми бизде кээ бир продукттар боюнча биз мына кызылчанын үрөнү боюнча биз башка өлкөлөргө сатчубуз. Беденин үрөнүн бүт башка өлкөлөргө сатчубуз. Анан кызылчанын урожайнысы боюнча биринчи орунда турчубуз. Жүгөрүнүн урожайнысы боюнча биринчи орунда турчубуз. Анан ушундай позициябыз бар болчу да. Эми биз айыл чарба продукциясын экспорт кылабыз деп атпайбызбы? Конечно, биз мына берекел плодовый ягодныйлар боюнча, мисалы, мына Ыс көлүнүн алмасы боюнча бизде алма тиге турган жер аябай көп да. Бизде мисалы
Бу вертикальный өйдө жактарда эле турган болсоңуз, мына умеренный климаттар боюнча мына бир чүйдүн тоо жагын ала турган болсок, көлдө ала турган болсок, мына Кочкордо ала турган болсок, Жумгалда ала турган болсок, Нарын областынан, так, мисалы тиги өзгөн алайларга алма укмуш өсөт, допустим, так. Вот ушундай жерге Аксы, Чаткал, биз ушул боюнча дагы аракет кылсак, биз алма өстүрүү боюнча биз көп нерселерди. Анан тиги өрүктөр, эми конечно, бу основной биз тиги дагы айтам, бул мал чарбасы биз жүндү өстүрүшүбүз керек. То есть койдон 2 продукция алышыбыз керек. Өзбекстан бизге көз каранды. Анан биз мисалы картошка боюнча Орто Азияда лидер болушубуз керек. Эми картошка мейлүн климат. Мейлүн климатка да. Анан жана Колорадский жук деген бул өз ысык жерге укмуштай келет. Бул кышында да көбөйгөн эме, жайында да көбөйгөн эме. Муну Америкадан алып келип алдык, биз илгери урук алып келебиз деп. Анан мисалы верхний зона, мисалы Нарын областын бүт бойдон земледелиесин картофельный картошкага өткөрсөк болот. Булардын картошкасы не разваривается, анан долго сакталат, көпкө сакталат, анан аябай ширин болот бул өзү. Крахмалистый да бул өзү. Ошон үчүн ысык көлдүн верхний зоналарын Аксыдан тартып караса болот, Тоңду караса болот, анан Среднегорияларды караса болот. Ошентип биз жанагы внутри специализация жасап, мал чарбасы менен айыл чарбасын земледелие менен животноводствону бириктирип туруп, ошол Өзбекстанга, мисалы тиги Иранга, жана башка жерлерге эт маселесин сатып, ал эми Россияга же башка өлкөлөргө биз жанагы биздин жерден ала турган чистый экологический продукцияларды сата турган болсок, айыл чарбасынан бул өзү биз мындай кылып республиканын экономикасын көтөрөбүз деген менен бул элдин экономикасын көтөрүп атабыз да. Ошолор өндүргөн продукция жакшыраак акча алып келип, жакшыраак өтүп турса эле, эл өзүнөн өзү кыймылга келип калды да. Азыр элдин психологиясы такыр өзгөрдү да. Бизде өкмөт багат деген болбой калды да. Эми үчүн бизде баягы союз тараганда бир топко чейин бизде аябай кыйналып кеттик. Анткени эл көнүп алыптыр да. Баягы атам багат деген балдардай болуп калганбыз да. Атам эле багат деп. Анан атасы кетип калгандан кийин тагын көр. Союз тарап кеткенден кийин, кой союз бизге өгөй ата экен. Кой, эми өз атабыз эмгек экен, өзүбүздү өзүбүз карабасак, өлкө бизге жардам бербейт экен деп атат да. Өлкө эмне жардам берип атат азыр элге? Эмне жардам берип атат? Чынын айталы. Пенсиясы ушунчалык көппү? Так, ошолордун продукциясын жанталашып өткөрүп атабы? Өзүлөр жанталашып, ортосунда жанагындай бир структура пайда болуп атат да, жана ач көздөрдүн жана шылуундардын. Байкуш карапайым элдикин ала коюп, бир жерге алып келип алып туруп, айласын кетирип кымбатка сатып атат да. Анан бизде эң токотер жери, так, эмне өндүрсөң көбүрөөк, ошол арзан болуш керек. Түркменстанда газ арзанбы? Так. Бизде эт өндүрөбүз, эт арзан болуш керек. Этти мондай кымбаттата берсек, элдин анда акыбалы кыйын болуп калат. Ошон үчүн өзүбүздө да арзан эт болуш керек и башка жака да чыгарышыбыз керек. Убактыбыз бир 2-3 мүнөт калыптыр. Негизги ушу айыл чарба болуп атат, өндүрүштү эми аны өзүнчө бир балким сөз кылалы. Демек, кой, жүн менен эт, жылкы, ал чарбасынын санын өстүрүшүбүз керек. Алма дегендей мындай. Вот ушундай Өзгөчө мындай техникалык эмелерчи, өсүмдүктөр мисалы үчүн. Эми техникалык өсүмдүктөрдөн эмне? Техникалык өсүмдүктөрдөн мисалы биз мына пахтаны айтчубуз, техникалык. Азыр канча чыгат пахта? Пахта эми ал каалаган киши гана келип өстүрүп атат. Каалап, анча-мынча ошо пахтаны өткөргөнгө, өткөрө алган кишилер гана эптеп эле пахтаны өстүрүп атат да. Анан пахтанын да бир жери бар да бул өзү. Бул сууну аябай көп талап кылат да. Абдан трудоемкий да. Вот ошончип отуруп, билбейм эми пахтаны өзүбүз иштете турганда болбой калбадыбы эми. Бүт талкалап салбадыкпы? Кыскасы башында баштаганда, акайып болсо ученый эчтекени билген жанагы кийинки биздин премьерлердин шала кылган өзүлөрү гана жөнүндө байылы калганы эмне болсо ошо болсун деп талкалады. Болбосо бир 2 заводду консервация кылып койсо болмок да. Мына бир айыл чарба тиги шаймандарын чыгара турганды жок дегенде суусун бекитип, светин өчүрүп,
каалгасын бекитип эле кароолчу коюп коюш керек болчу да. Ичиндеги бүт бойдон станоктордун баары калтырып коюп, бир поколением иштетер деп коюш керек эле. Жок. Талкалады да, слушай. Как будто кийинки поколение, как будто бир мээси жок да, иштетпейди. Бүт талкалап, союз тарагандан кийин, биз завод фабриканы талкалашыбыз керек деп, анан укмуштай болгон заводдорду, эми ошолор күнөөлүү болбой, биз кыйын башкарганбыз деп, анан азыр өзүлөрү байып алып, анан почетный адамдар болуп, сыйлуу жерлерге отуруп, президенттин жанына барып отуруп атат да. Вот биздин ошибкабыз ошол. Эмне кылышыбыз керек азыр эми? Мына береке структураны да караш керек. Айыл чарба министрин же укук бериш керек буга, же жоюш керек. Так. Болбосо Министерство экономиканын бир департаменти кылып коюш керек. Айыл чарба министри жана өрөөндөрдү, иригөндөрдү өндүрүү деп атпайбы? Ал эгер айыл чарба министрине айыл өкмөтү баш ийбесе, ал кандай кылып өндүрөт? Ал айыл чарба министрин тотуп да койгон жери жок да. Айыл чарба министринин колунда эчтеке жок да. Бүт бойдон келген айыл чарба министерство жок дегенде бул анча-мынча өзүнүн банкы болуш керек. Өзүнүн бир техникасы болуш керек. Өзүнүн бир кандайдыр влияниясы болуш керек. Айыл өкмөтү айыл жеринде эмне үчүн продукция өндүрүлбөй атат, эмне үчүн сен сууну жакшы пайдаланбай атасың деп ошондойлор жок дегенде айыл чарба министри коллегиясында кызматтан алгандай болуш керек. То есть какой-то властный структурандагы айыл чарба министрине даже мен ойлор элем да, ошол айыл чарбасын тейлей турган, переработканы тейлей турганды вице-премьер коюш керек. Ошол роль болсо, башкаларга мындай влияниясы болот да. Анан эми айыл чарба министри ордунда калды, бирок дагы бир жолу айтам, так, биз внутренний резервтерди биз только иностранный инвестиция керек. Целевой жанагы инвестиция болбосо да болбойт. Бирок өзүбүздүн ички резервтерибизди көтөрбөсөк, анда биз кандайдыр бир экономиканы катуу жакшы көтөрө албайбыз. Элдин шартын да оңдой албайбыз. Ошон үчүн ички резервтерди карашыбыз керек, айыл чарбасын карашыбыз керек. Айыл чарбасы болсо анан жүрүп отуруп переработка болуп, анан ошентип отуруп анан өнөр жайы жана айрыкча жеңил өнөр жайы өсүп кетиши мүмкүн. Рахмат сизге, убактыбызда бүтүп калыптыр. Дагы башка тармактар тууралуу дагы өндүрүш боюнча чоң сөз дагы чоң сөз интервью кылабыз го. Рахмат сизге. Бизде конокту Кемел Асыралиев болду, мурдагы губернатор жана легендарлуу парламенттин депутаты. Рахмат. Рахмат сизге да. Саламатыңыздар.